Бактыбек Орозбаев 53 жашта. 5 жылдан бери бут жана жамбаш оорусу менен ооруйт. Каражаттын жоктугунан ооруканага көрүнүүгө шарт болгон эмес. Акыбалы күндөн күнгө оорлоп бараткандыктан кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурайт. Эми туурасын айтыш керек, оорун жашасаңыз өлүм ашкере кылат дейт. Бүгүнкү күндө 3 жылдан бери бул оорумдан олпурушуп келатам. Эмне кандай? Эки тиз, эки жамбаш. Иштейт эми, бирок суук какшап ушундай кылат. Ана ошондуктан мен главный кайрыла турган жерим бүгүнкү күндө өзүңөргө маалым болгондой, колунда ишкерлер бар, пенсияга чыгарып, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушундай кылып алкыш алып, ошондой кылып жүргөн адамдар бар. Мен негизги гана идеяда ошолор гана кайрылайт деп сиздерге кайрылганын себеби ошол болду. Бактыбек Орозбаев Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну. Жаштыгынан кара жумушта иштеп, ден соолугуна деле кам көрчү эмес. Үй бүлөсү жана жашаганга туруктуу үйү жок. Учурда Бишкекте туугандарыныкында баш калкалоодо. Бүгүнкү күндө мен өзүмө бир тууган агамдын үйүндө турам. Агам колунан келишинче жардам берип, карап атат. Баарына рахмат. Акам үйүндө турам бүгүнкү күндө. Дары-дармекке, ооруканага жатууга акча каражаты жок. Анткени пенсия же жүлүк пулду албайт. Кайдыгер карабаган жарандар Бактыбек Орозбаевке жардам берүү үчүн 0708 88 17 54 номерине байланышса болот. Асылбек Байалиев, Сабылем Сегизбаева, Жакшылык Идирис уулу, Толгонай Турсунбай кызы, ЛТР, Бишкек.